7 ноябрда белгилене турган басма сөз күнү менен байланыштуу президент Садыр Жапаров кечээ журналисттер менен жолугуп, сөз эркиндигине Кыргызстанда эч кандай коркунуч жок экенин, журналисттер эмнени кааласа жаза берсе болот деп, жана министр кабинетинен эч ким журналисттерге каршы дуарыз жазып сотко кайрылбайт деп билдирди. Бирок мына июль айында Жогорку Кеңеш анык эмес жалган маалымат жөнүндө деген мыйзам кабыл алган. Bir ay murda ошол эле мыйзамды Жогорку Кеңеш кабыл албай койгон жана кабыл алынбай калган мыйзамга Жогорку Кеңеш 6 ай өткөндөн кийин кайра кайрылса болот. Бирок ага карабай bir айдын ичинде кайра карап кабыл алган жана август айында президент ал мыйзамга кол койгон. Бул мыйзам боюнча кайсы болбосун атка минер, кайсы болбосун интернет сайтка кайрылып, мен жөнүндө анык эмес материал чыкты деп айтса болот жана ал сайттын ээлери ошол материалды 24 сааттын ичинде алып салууга тийиш. Демек, дуарыз жазып сотко кайрылып биздин бийлик үчүн эч кандай кереги жок.